Эми ушул пайдаларынан эсак биринчиден бир кайсы бир адамга оору келе турган болсо, күнөөлөрүнө кечирим болот ошо. Эгерде мусулман болгон болсо, оору да мындай билишибиз керек да, кайсы бир оору болсо мунун артында Аллах Таала ошол оору аркылуу күнөөлөрүбүздү кечирет. Кандай бир кыйынчылыктар болгон болсо, мунун баарын Аллах Таала кечирет. Анткени Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир ооруган адамга зыярат кылып барганда минтип айтчу да, ла баса тухур иншалла деп. Эч нерсе эмес. Ооруга капаланба, эч нерсе эмес. Иншалла бул тазалануу деп айтчу да. Эмнеден тазалануу? Оорудан тазалануу. Көрсөңүз, ошон үчүн мисалы бир ооруткан адамга зыярат кылып барсак, ушинтип айткан сүннөт да. Жакшы болот, соо болот. Эчтеке эмес, капаланба, эч нерсе эмес. Күнөөдөн тазалануу иншалла деп коюш керек да. Сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ошо Бухариде келген хадисте ушинтип айтып атат. Демек, бир адамга оору келе турган болсо, ошол менен күнөөлөрү тазаланат. Күнөөлөрү тазаланат. Анан ошондой эле Айша эдебизден келген хадисте, Муслимде мындай хадис келет. Ла тасуббул хума, ошо безгек оорусу, лихарадка. Ошону төкпөгөлө, урушпагыла деген да. Урушпагыла. Анткени фа иннаху tudkhibul khataya bani adama. Анткени ал нерсе ошол безгек адам баласынын күнөөлөрүн кетирет деген да. Күнөөлөрү кечирилип ошол аркылуучу. Анан дагы башка Бухариде келген хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мами муслими юсибуху ада илля хатталлаху анху хатая кама тахатл варqa шажар. Кайсы бир мусулманга бир бале келбесин, кайсы бир мусулманга бир кыйынчылык, бир азап келип калбасын, сөзсүз түрдө Аллах Таала ошол мусулмандан күнөөлөрүн өчүрөт дейт, күнөөлөрүн кетирет. Күнөөлөрү түшүп баштайт дейт. Жанагы бутактан жалбырактар түшкөндөй сыяктуу дейт. Бутактан барактар түшө баштайт го, ошондой сыяктуу андан дагы күнөөлөр кетип баштайт. Ал эми башка хадисте мынтип айтат. Кайсы бир мусулманга бир бале келип калбасын, сөзсүз Аллах Таала күнөөсүн кечирет дейт. Ал эмес ошол балелерден немени айткан, тикене кирип кетсе да деген да. Колуна тикене кирип кетсе да ооруйт го. Ошол аркылуу да Аллах Таала күнөөнү кечирип коет. Демек мунун ушул пайдасы, ушуну адам билсе, бул дагы сабыр кылганга жеңил болот да. Мисалы оору келип калды, анан мунун артынан мен күнөөлөрүмдү кечирип ат десе, сабыр кылат, карманат. Анткени айтып атыппы, сабыр кылуу бул парыз.